Тамеки чегүү адаты ырахат алуунун ассоциациясы сыяктуу көрүнөт. Жана тескерисинче, тамекини таштаганга аракет кылганда дискомфорт сезесиз. Балким карама-каршыдай угулушу мүмкүн. Бирок, тамекини биротоло таштагандан кийин жеңилдеп каласыз. Ал эми чылымды көргөндө дискомфорт жана көңүл айныганын байкайсыз. Тамекини таштаганга эмне жолтоо болуп жатат? Себеби эмне үчүн аны таштагыңыз келип жатканына толугу менен ынанбаган факт. Чын эле тамекини таштагыңыз келип жатабы? Унутпаңыз. Биринчиден, сиз тамеки таштай алам деп бекем ишениңиз. Экинчиден, алмаштыруу терапияны принципине баш ийип, тамекиге короткон убакытты башка нерсеге менен алектенип өткөрүңүз. Мисалы, саатты карасаңыз эртең мененки саат 10, анан түшкү 12, андан кийин эле 3 болду. Тынчыңыз кетип, үмүтсүздүк пайда болуп, тамеки чеккиңиз келип жатканын эстегенде каалоо күч калат. Мээңиз никотинди, улуу заттарды жана чылымды күтүп жатканда бир иш жасап, чылым чегүүнү башка нерсе менен алмаштырасыз. Бул аракет алмаштыруучу терапия деп аталат. Жана чылым чегүү зыяндуу адатын башка адатка алмаштырууну билдирет. Мисалы, дене көнүгүүлөрүнө, жемиш ширесине же жемишке, чуркоого, айтор пайдалуу каалаган нерсеге алмаштыруу. Ал сизге тамекини унуттуруп, пайдалуу адат болуп калыш керек. Эгер сиз дайым алмаштыруучу терапиянын принциптерин карманып жашасаңыз, бир учурда эми мен жашоодон тамекисиз эле ырахат ала баштадым деп айтчу күн сөзсүз келет. Зыяндуу адатты өзгөртүү жеңил эле экенине ынанасыз. Акыркы кадамда дагы бир жолу маанилүү нерсени баса белгилейм келди. Жаман адаттан тез жана эффективдүү арылып, жашоодон тамекисиз эле ырахат алып жашап жаткан адамдар эмне үчүн тамекини таштагысы келгени өздөрү үчүн так түшүнүшкөн. Ушул курсту өтүп, эксперимент жасап көргөн адамдар бар. Алар эмне кылса болоорун билип алып, башкаларга жардам берүүнү каалагандар. Келип, эмнеге тамекини таштагым келгенин мен даана билем. Азыр эле диагнозум жаман экенин билдим. Нервоздуулуктан мындан ары кыйналгым келбейт. Үй бүлөмө жаман үлгү көрсөткүм келбейт. Тамактануумду жакшыртышым керек. Мен бир нерсени өзгөртүшүм зарыл. Тамекини таштайм деп айткан адамдар болот. Мындай адамдар эң сонун жыйынтыктарга тез эле жетишет. Анткени алардын алдында конкреттүү максаттар бар. Башка мисал, эгер сиз күнүгө чуркасаңыз жана өзүңүздү милдеттүү сезсеңиз, анда муну кылбай эле коюңуз. Анткени ал баары бир иштебейт. Мээңиз мындай чечимди олуттуу кабыл албайт. Анткени жасаган сизге жакпайт. Дагы ошол сыяктуу эле, кымбаттуу досум, өзүңүздүн көз карандуулуктан толук арылам деген чечим жана ишенимиңиз болбосо, ал да иштебейт. Жана жакшы жыйынтыкка да жетпейсиз. Биз визуализация процессти абдан пайдалуу деп эсептейбиз. Ошондуктан кандай болгуңуз келет, визуалдаштырыңыз. Тамеки таштаган адамдардын видеосун көрүп же күбөлүгүн окууну сунуштайм. Алар силерге мотивация берип, шыктандырсын. Алар колдонгон методдорго көңүл буруңуз. Кээ бирлеринин себептери сиздикине окшош болот. Эгерде сиз аябай суктанган кайсы бир белгилүү же таасирдүү адам болсо, сиз андан да жакшы болгуңуз келсе, анын ийгиликке жеткенин жолун изилдеп, чыңыз да аларга эмне жардам бергенин ойлонуп көрүңүз. Биздин курстан сизге жардам берчү жана кабыл алган чечимиңизди андан ары да карманууга шыктандыруучу өтө көп маалымат табасыз. Жыйынтыгында кереметтүү иштер болот. Анткени тамеки таштагандан кийин жашооңузда башка сонун адаттар да пайда болот. Спорт залга барып, же спорт менен алектене баштасаңыз, кандай өзгөрүүлөр болгонун билсеңиз керек. Көбүрөөк суу ичип, туура тамактанып баштадыңыз. Демек, жашооңузду жакшы жакка өзгөртүп жатасыз. Бул эң сонун. Адам көз кулчулуктан, зыяндуу адаттардан арылганда, үй бүлөңүз жана айланаңыздагы адамдар сиздин кылган ишиңизди көрүп, шыктанышат, кубанышат. Шаарыбыз, өлкөбүз, мүмкүн бул дүйнө сиз жасап жаткан өзгөрүүлөргө муктаж. Бул дүйнөгө таасир бериш үчүн келгениңизди унутпаңыз. Өзүңүздү баалаңыз жана муну чоң белек деп кабыл алыңыз. Ушул серияларды көрүп чыккандан кийин убакытты кетирбей,
сүрөттөмөдөгү шилтемени басып, катталыңызда бүгүндөн тарта тамекини таштай баштаңыз. Сизге жардам берүүгө даярбыз. Сиз жалгыз эмессиз. Бүгүндөн баштап өзгөр.